Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен карамель жасайбыз. Бизге ал үчүн 90 грамм сливочный масло, 270 грамм сүт, 300 грамм сахар керектелет. Биз эң алгач сүтүбүздү ысытып алышыбыз керек. Аябай кайнабаш керек, бирок бизге ысык сүт болуш керек. Андан соң биз сахарыбызды салып, сахарыбыз толук эригичекти тынбай аралаштырып турабыз. Ушинтип биз тынбай аралаштырып, эригичекти биз жакшылап аралаштырып алабыз. Кыздар, бул карамелди биз тортко, көбүнчө сникерс торттун начинкасына иштетебиз жана пирогдордун үстүнө, пирогдордун начинкасы кылып дагы каалагандай кылып иштетсеңиздер болот. Андан соң биз сливочный маслобузду салып, дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Биздин маслобуз толук эрип бүткөндөн кийин биз сүтүбүздү аз-аздан аябагандай бат-бат аралаштырып турабыз. Кыздар, бул жерде билебиз да, биз сөзсүз түрдө сүтүбүздү ысык кылып алышыбыз керек. Ысык сүтүбүздү ушинтип аз-аздан куюп алабыз. Биз ушинтип кошуп алгандан кийин 1 мүнөттөй тынбай аралаштырып, андан соң биз отубузду өчүрүп алабыз. Сразу эле биз ушундай сеткадан өткөрүп алабыз. Кыздар, ушундай калдыгын биз алып койбойбуз. Биз калдыгын дагы жакшылап ошол аралаштыра берсек, калдыгы да калбайт. Калдыгын алып койбоңуздар, болбосо сиздердин карамелиңиздер суюк болуп калат. Көрдүңүздөрбү, биз ушинтип эле аралаштыра берсек, өзү сеткадан өтүп жакшынакай сонун болуп калат. Азыр ысык кезинде ушундай суюк болот. Эми биз холодильникке 2 саатка, 3 саатка, эгерде сиздерге кереги жок болсо 1 күнгө да коюп койсоңуздар болот. Мен 2 саатка койдум. Бизде 2 саат өттү. Кыздар, көрдүңүздөрбү, ушундай сонун, коюу, аябай даамдуу, домашний, эң негизгиси ишенимдүү, аябагандай сонун бизде карамель болду. Эгерде көпкө 12 саатка, 1 түнгө коюп койсоңуздар, дагы коюлуп аябагандай сонун болуп калат. Кыздар, баарыңыздар жасап көрүңүздөр. Эгерде жакса, досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды, лайк басканды жана комментарий жазганды унутпаңыздар.